борбордук беттеши чемпиондук үчүн өз ордунда буга чейин Илбирс менен болгон беттешти 4-1. Дарбазада Элмадин Мамадов турган болчу. Азыр кайрадан Павел Матяш өз ордунда. Мына ышкырык жаңырып ошентип беттешти. Алай дагы ийгилик жараткан. Эки команда тең буга чейин дал ушул Кыргыз премьер лигасынын алкагында. Азыр болсо башы менен сокку узатты эле дал ушул Вениамин Шумейка. Башка дарбазачылар болсо Муштум менен ары жака түртүү этпей эле ал эрего Олвасен баратат. Жана эреже бузуп катталыш керек ооба. Баары бул жака айпанттын ичине келди. Дал ушул оюнчулардан кооптуулукту күтсө болот. Вениамин Шумейканын артынан бирөө түртүү ийди. Урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, Муратский бар. Артта Нурболот да бар экен, ага топ келди. Гол! Гол эмеспи? Жок. Каптал калысы мына. Экинчи кабаттан Алайдын оюнчулары чыгарды. Чыңгыз Идрисов дагы бир рет. Бул рет сол буту менен. Жана алыскы бурчта эч ким. Бул рет дагы жер аркылуу. Негедир бийиктен эмес, жерден берип атат. Алыстан тебилген топ. Жана Павел Матяш шаламандык орун алып жаткандай. Мына ышкырык жаңырды. Алыскы бурчка топ баратат. Жана Вениамин Шумейка. Жок, бул Нурлан Сарыкбаев. Нурлан Сарыкбаев алыскы бурчка топту чыгарды. Баш менен сокку, гол! Марат Ажиниязов кайрадан өз репертуарында. Кошумча мүнөттөрдө гол жаратуучу эң негизги Алайдын оюнчусу. Дордой менен болгону. Өтө сонун пасты чыгарып берген. Мына карасаңыздар, Марат Ажиниязов көп деле бийик деле секирген жок. Болгону топко өтө туура чыгып келди дагы. Аны карай турган ошол жерде Бактай үч упай болсо, эгерде ийгилик жаратса, анда ал ошондо 46 упайга ээ болот. Аны ишке ашыра алышкан жок. Мына ошентип финалдык ышкырык жаңырды. Мына Жалал Абадтан Алай Ош шаарына 3 упай менен кайта турган болду.